Маматайыпбек Абдиназаров 12 жылдан бери Баткен регионалдык шаар куруу жана архитектура боюнча башкармалыгында эмгектенет. Анын айтымында буга чейин эски имараттын тар бөлмөлөрүндө кызматкерлер кысылып отуруп иштеген. Азыр эми кошумча жумушчу аянт курулуп, элге кызмат көрсөтүү кыйла жеңилдеп калганын айтты. 5 кошумча бөлмө, чоң зал менен ошондон башка жана конференц зал ачылды. Бул деген бүгүнкү күндө биздин башкармалыктын жумуш адистери ар бири бирден кеңирээк бөлмөдө керектүү техникалардын камсыз болуп, иштегенге аябай ыңгайлуу шарттар түзүлүп, азыр кеңир иштеп калды. 1980-жылы курулган имарат Баткен райондук архитектура жана курулуш бөлүмү болуп, 2021-жылга чейин иштеп турган. Өткөн жылдан тартып Баткен регионалдык шаар куруу жана архитектура боюнча башкармалыгы болуп уюштурулган. Мындан улам кошумча имарат куруу зарылчылыгы келип чыккан. Каражат маселеси биздики архитектура башкармалыктары өлкө боюнча эле биз колдошотбуз. Бул биздин өзүбүздүн жеке каражатыбызга курулду. Бюджеттен акча бул жерде эч кандай тиешеси жок. 5 миллионго жакын каражат менен бүтүрүлдү. Bunun içindeki оборудованиялары курулуштун өзүнө кеткен расходдор бар. Баткен облусунун борбору Баткен шаарында шаардык, райондук жана облустук мекеме ишканалар жайгашкандыктан шаардагы айрым башкармалыктардын туруктуу имараты жок, ижарада тургандары да бар. Акыркы жылдарда мекеме ишканалары үчүн имараттар салынып, жергиликтүү бийлик тарабынан жер ажыратылган. Баткен шаарында мына 21-22 жылга карата азыркы учурда биз шаарыбызда биринчи очередде, биринчи катарда УКМКнын имараты курулуп атат. Экинчиден Мед академиянын имараты курулуп атат. Андан кийин Улуттук банктын өкүлчүлүгүнүн имараты курулуп атат. Андан кийин мына лабораториянын имараты курулду, ал уже берилген. Белгилеп өтсөк, Баткен облусунда 2020-жылдын октябрь айынан тартып, 2022 жылдын октябрь айына чейин республикалык бюджеттин эсебинен 70тен ашуун аркандай тармактагы курулуштар башталып, алардын ичинен 46 объектте курулуш иштери аяктап, колдонууга берилген. Мамлекеттин эсебинен салынган курулуштардын басымдуу бөлүгү билим берүү жана саламаттыкты сактоо тармагындагы тиешелүү объектилер.